5 пунктун жетекчилик алып төмөнкү корутундуга келдим. Биринчи, бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыктарына колдонуу, уюшкан кылмыштуу топ түзүү, анын режимине каршы чыккан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, судьяларды, коомдук ишмерлерди, ошондой эле журналисттер менен жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоо жана репрессиялоо деген күнөө коюу боюнча сот органдарынын жогорудагы чечимдери кызыккан тараптардын арыздарынын негизинде жаңачылган жагдайлар боюнча бузулган учурда, ошондой эле укук коргоо көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлеринин аракеттерине кандайдыр бир кылмыштын курамы бар экендиги аныкталып, буга экс-президент Атамбаевдин катыштыгы такталган шартта гана ага күнөө коюу маселеси каралууга жатат. Экинчи, Аламүдүн районунда Кой Таш айылында жер участогун мыйзамсыз ээлеп алуу жана пайдаланууга багытталган Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин Ыйгар Муктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттерине Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Үчүнчү, Батукаевди мыйзамсыз бошотууга кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин Ыйгар Муктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Төртүнчү, мыйзамсыз байууга багытталган Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин Ыйгар Муктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Бешинчи, Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашырууда коррупциялык фактыларга катыштыгы боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин Ыйгар Муктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Алтынчы, Бишкек ЖЭБине көмүр жеткирүү маселелерине мыйзамсыз кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин Ыйгар Муктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүгүнө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 19 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Эмне себептен негиздүү деп тапты, анысы жок да биз. Жоңана биринчиси туура, экинчиси туура эмес, экинчиси, үчүнчүсү туура эмес деп эле коюптур. Ал өзү корутунду бериш керек да, башкы прокурор. Эмне себептен, эмне далил бар? Андай нерсе жок болуп атпайбы? Биз тайлап, шашып, мындайча айтканда, алар 5-күнү кабыл алды, анан суббота, воскресенье, выходной күнү кантип каяктан иштей беришти булар? Понедельник күнү Жогорку Кеңешке жөнөтүптүр. Бул эмне деген, мисалы үчүн башкы прокуратура 1 айга жакын изилдейт делинген. Кана 1 ай? Бул суббота, воскресенье изилдей бердиби? Дем алыш күнү. Бул деген баягы заказ да.